Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Алмаз Акынжанович, жолду, көпүрөнү, сууну ким салат? Депутат салабы же ким салат? Ким курат? Жооп бербейт. Анда мындайда ушул жол салган, суу чыгарган, социалдык объекттерди курган бул депутаттын жумушу эмес. Туурабы? Буну өкмөт жасайт. Көчөдө авто тыгын болсо деле депутаттар эмне кылып отурат? Аялы менен күйөөсү урушуп кетсе деле депутаттар эмне кылып отурат? Бир нерсе болсо эле депутаттар эмне кылып отурат? Парламент эмне, футбольный топпу? Тепкилетип коюп отура беребизби? Мыйзам чыгаруу бийлиги менен аткаруу бийлигин айырмалап билбесе, билгизүү үчүн бизде улуттук дагы, мамлекеттик дагы телеканалдар бар да. Ушуларга тапшырма бербейсиздерби? Ким кимге жоопту, кандай болот экен? Депутаттар эмне кылып атат? Депутаттар муну кылбай атат. Депутаттар жолду тыгынын чечпей атат. Депутаттар бул жерге келбей атат, барбай атат деген нерселер коомдо өтө чоң көйгөйгө айланып баратат да. Алмаз Акынжанович, мынакей телевидениялар бүгүнкү күндө мамлекеттин акчасын алып иштеп атышат. УТРК боюнча жакында чоң сөз болот. УТРК боюнча дагы бизде көп маалыматтар келип атат. Ушул роликтерди даярдаттырып, ар бир нерсени коомдун аң сезимине төңкөрүштөрдү жасаш керек. Коомдун аң сезимине бир качан түшүнүктөрдү туура бере алабыз. Ушул боюнча дагы бир маселелерди иштеп чыкпайлыбы? Мен айтайын дегеним, аткаруу бийлиги ошол коомдогу социалдык маселелерден баштап баардык маселелерди аткаруу бийлиги чечет жана ишке ашырат, турмушка ашырат. Жогорку кеңеш мыйзам чыгаруучу орган, мыйзамды жазат жана ал мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйт. Бүгүнкү күндө ур тепкиге калган таяктын башы парламентке тие берчү болду да. Ушуну кой деген кожо жок болуп атат. Мейли айтсын деген нерсеге кетип баратабыз да. Ушуну телеканалдардан болобу, өкмөт башчыларыбыз болобу айтып элге туура түшүндүрүш керек. Мен ушул нерсени айтып коеюн дедим.